Кечээ сизге Алымкадыр Бейшеналиев байланышып, депутат Надира Нарматованы чогулушта отурам азыр, иностранецтер менен. Ошон үчүн мындай убактым жок да, силер менен сүйлөшкөнгө. кыскача эле айткоңуз, тиги депутаттын тууганына кызматка алып атасызбы? Кечирип койгула, азыр мен иностранецтер менен совещаниеде отурам да. Депутат Надира Нарматова Фейсбуктагы кайрылуусунда күнөөнүн баарын бейөкмөт уюмдар менен эркин медиага оодарууга аракет кылган. Депутат канчалык жала жапсаңар да коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдан артка кайтпайм деп кошо кетти. Нарматованын чуулгандуу мыйзамына кыскача токтоло кетели. Депутат коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик өкүлгө теңегиси келет. Мындай мыйзам Орусияда бар. Орус бийлиги сын айткандарга башка пикирде болгондорго инагент макамын берип жатат. Нарматова Россиядан көчүрүп алган дейт. Бул Нарматова Россиядан көчүрүп алган жери жок. Жашоонун принциптери, сөздөр бүт бардыгы дүйнө жүзүндө бир эле сөз менен жазылат. Сөздөр окшош. Укук тартиби кылмыштуулук